Бүгүнкү сабагыбыз past continuous. Созулуп жаткан өткөн чак. It is 6 now. Paul is at home. He is watching television. At 4, he wasn't at home. He was at the gym. He was swimming in the pool. He wasn't watching television. Мында бул сүйлөмдөрдө биринчи, экинчи сүйлөмдөр учур чакты созулуп жаткан учур чак, is at home, is working, is watching television дегенде is анан ing созулуп жаткан учур чакты колдонобуз, учур чакта колдонобуз. Ал эми wasn't at home, he was swimming in the pool, was swimming in the pool, wasn't watching television. Бул биздин past continuous tense'ибиз. Past continuous tense бул сүйлөмдөрдө колдонулгандай, өткөн чактагы белгилүү убакыттын аралыгында болуп жана созулуп жаткан окуяны көрсөтөт. He was swimming. 4-төн 4:15ке чейинби белгилүү бир аралыктын арасында сүзүп жаткан. Структурасын карап көрөлү. Кантип түзөбүз биз past continuous tense'ти? To be этишин менен was, were жана ing менен колдонобуз. To be этишин өткөн чагы was жана were. I was watching. He was playing. She was cooking. It was doing. We were swimming. You were cooking. They were doing. Сүйлөмдөр мисал катары берип кетсек, what did he say? I don't know. I wasn't listening. I wasn't listening. Укпай жаттым эле. Аны уккан жок элем. Созулуп жаткан, Уккан жокмун деген жокпуз. Укпай жаттым эле аны деп кыргызчага которгондо бир аз түшүнүшү кыйын болуп атат, бирок it was raining экинчи сүйлөмдө карап көрсөк, raining жаап жаткан. Бул созулуп жаткан учур чак, өткөн чакты көрсөтүп турат. It was raining, so we didn't go out. Жамгыр жаап жаткандыктан сыртка чыккан жокпуз. In 2001, we were living in Japan. 2001 жылы биз Японияда жашайт элек. Today, she's wearing a skirt, but yesterday she was wearing pants. Кече бүгүн эмне кийип алыптыр? Кече юбка кийген эле. Today she's wearing a skirt. Бүгүн юбка кийиптир. Ал эми кече болсо шым кийип алган болчу. I woke up early yesterday. It was a beautiful morning. The sun was shining and the birds were singing. Эмне дейт? The sun was shining and the birds were singing. Бул жаратылыш көрүнүштөрүн дагы айтып жатканыбызда, мүнөздөп жатканда past continuous tense'ти колдонобуз. Күн тийип турду, чымчыктар сайрап жаткан эле деп сүйлөмдө түздүк. Эми жогорку сүйлөмдөрдө кандай учурда past continuous tense'ти колдонорубузду айтып өтөлү. Кайсыл учурларда колдонобуз? To describe an action at or around a certain moment in the past. I was watching TV at 9 o'clock. Мисалы, бул кайсыл учурда? Өткөн чакта белгилүү бир убакытта же болбосо белгилүү бир убакыттын тегерегинде болгон окуяны айтып жатканыбызда. Мисалы, I was watching TV at 9 o'clock. 9:00 гана көргөн жок. 9-дун тегерегинде 8:30дан баштадыбы, 8:15тен баштадыбы, ошо 9 саат 9дарда мисалы телевизор көрүп жаткан элем. Болуп, ошо 9да болуп жана улантылып жаткан болчу. Бүткөн эмес. For temporary situations in the past. Өткөн чакта убактылуу болгон көрүнүштү айтканыбызда дагы биз past continuous tense'ти колдонобуз. Мисалы, I moved to Paris. Же болбосо, she moved to Paris. Sally was living in Paris when she had her first baby. Sally биринчи баласын төрөгөндө Францияда, Парижде жашайт эле. Бул жерде демек
Андан кийин ал Парижде жашабай калды. Каякта? Ал Парижден көчүп кетти. Өткөн чакта болуп атат. Ошол эле учурда убактылуу ситуацияны айтып жатканыбызда, мүнөздөп жатканыбызда past continuous tense'ти колдонот экенбиз. Мына сүрөттө так айгинелеп көрсөтүп турат. Moved to Paris. Sally moved to Paris in 2006. She had her first baby. Качан? Ошо 2006да Парижге барыптыр. Андан кийин биринчи баласын төрөптүр. 2007де төрөдүбү. 2006-нын аягында төрөдүбү. Андан кийин 2008де Парижден көчүп кетиптир. To describe something you did until an event interrupted you and stopped you. I was watching TV when she called. Сүрөттө көргөндөй эле телевизор көрүп жатканда телефон чалып калыптыр. Өткөн чакта муну кантип айтабыз? Өткөн чакта кандайдыр бир кыймыл аракет биздин кыймыл аракетибизди токтотуп койгон учурда, мисал үчүн, I was watching TV when the phone rang. Же болбосо I was doing my homework when you came. Мен сен келген учурда тапшырмамды жасап жаттым эле. Сен келгенден кийин эмне болду? Тапшырмамды жасаганды токтоттум. An event interrupted you and stopped you. Сен жасап жаткан кыймыл аракетиңди башка бир кыймыл аракет бөлүп койду. Ушул учурда дагы биз past continuous tense'ти колдонобуз. To describe something you did until an event interrupted you and stopped you. Ошол эле колдонушка дагы бир жаңы мисал сүрөттөн аябай так көрсөңүз болот. Мисалы, Jack was reading a book. The phone rang. Биринчи сүрөттө китеп окуп жаткан, Экинчи сүрөттө болсо телефон чалып атат. He stopped reading. He answered the phone. Ошол эрежебизде айткандай эле башка бир кыймыл аракет биринчи жасап жаткан кыймыл аракетин бөлүп койду. Ошондо биз кайсы учурда past continuous tense'ти колдонобуз? Эң биринчи болуп жаткан кыймыл аракетти айтып жатканыбызда past continuous tense'ти колдонобуз. Jack was reading a book деп бөлүнүүгө дуушар болгон кыймыл аракетти айтып атканыбызда биз эмнени колдонобуз? Себеби ал узун окуя, созулуп жаткан окуя. Ошону биз past continuous tense менен айтышыбыз керек. Was reading деп. To describe a scene in the past. Сүрөттө көргөндөй эле өткөн чактагы бир болуп жаткан көрүнүштү, жаратылыш көрүнүшү болот же ошо бир жерге барганда кандай көрүнүштү көрүп жатсак, ошону айтып бергенибизде, мүнөздөп бергенибизде биз past continuous tense'ти колдонобуз. When we arrived at the beach, the sun was shining. Жээкке келгенибизде күн аба күнөс эле, күн тийип турган болчу. They were cleaning the swimming pool when we got to the hotel. Отелге барганыбызда алар эмне? Бассейнди тазалап жатышкан болчу. Кыргыз тилинде да айтып кеткендей эле, тазалап жаткан болчу. Узун убакытка созулуп жаткан кыймыл аракетти айтып түшүндүрүп жатабыз, Spelling. Кандай? ing, мисал үчүн биз айтпадыкпы? To be этишин өткөн чагы, анан этиштин аягына ing формасын коюп айтабыз. Бул учурчактагы созулуп жаткан учурчак. Present continuous tense'ти дагы түшүндүргөндө биз буга токтолуп өткөнбүз. Азыр ошондуктан кыскача эле кайталап өтөлү. Биздин биринчи эрежебиз эмне болчу? Live, living, make, making. Тамгасы менен бүткөн сөздөрдүн аягына ing келгенде түшүп калат эле. Live, эң аягындагы тамгасы түшүп, living, make, making болуп өзгөрөт. Экинчи эрежебиз эмне эле? Double. Double the consonant and add ing. Сүйлөмдүн аягындагы үнсүздү биз эки жолу кайталап, анан ing-ни жазат болчубуз. Булар көбүнчөсү кайсы учурда эле? Бир үндүү жана бир үнсүз болгондо. Run, running, sit, sitting деген сыяктуу. Үчүнчү эрежебиз lie, die деген сыяктуу сөздөрдөгү ie деген
тамгаларыбыз биз ing кошконубузда y-га өзгөрүп кетчү. Lie, lying, die, dying, dry, drying деген сыяктуу. Созулуп жаткан өткөн чактын жай сүйлөм формасын карап өтөлүк. Эмне дейбиз? Сүйлөмдүн эси subject plus to be этишин өткөн чагы. Булар was, were plus эмне? Verb plus ing. Verb биздин verb'үбүз, биздин этишибиз play, watch, cook, do, swim. Буларга ing кошуп созулуп жаткан өткөн чактын жай сүйлөмүн түзсөк болот. He was playing. We were cooking. They were swimming деген сыяктуу жай сүйлөмүбүздү түзө алабыз. Анда эмесе көнүгүүлөр менен ошол эрежелерди практикалуу түрдө жасап көрөлү өзүбүз. Эмне? Биринчи сүйлөмдөр Rachel at home watch TV. Жай формасын түзөбүз, Эмне кылышыбыз керек? Rachel биздин сүйлөмдүн эси. Бизге эмне керек? To be этишин өткөн чагы керек. Rachel was watching TV. Дейбиз, Jack, Kate at supermarket buy food. Муну кантип сүйлөм түзсөк болот? Jack and Kate were buying food at the supermarket. Tim in his car drive. Муну кантебиз? Tim was driving in his car. Анда эмесе текшерип көрөлүчү. Rachel was at home. She was watching TV. Экинчисинде Jack and Kate were at supermarket. They were buying food. Tim was in his car. He was driving. Биз баарын бир сүйлөм менен бериппиз, а бул жерде эки сүйлөм катары бөлүп бериптир. Ошондо биздин past continuous tense'ибиз she was watching TV, they were buying food, he was driving. Туура эле сүйлөм түзүптүрбүз. Negative sentences. Созулуп жаткан өткөн чактын таңгыч формасын кантип түзөбүз? Таңгыч сүйлөмүн кантип түзөбүз? Was, wasn't. Was not, were not дейбиз. Же болбосо weren't деп кыскартып койсок дагы болот. He, I, he, she, it wasn't. We, you, they weren't деп колдонобуз. I was watching TV. He was playing. She was not playing. I was not watching деп таңгыч формасын түзөбүз. It was not raining, мисалы үчүн. We were not swimming. We were not doing. Көнүгүүлөрдү жасап көрөлү. Jane. Сүрөттө эмне кылып жатат? Is she reading a book? No, she isn't. Ал китеп окуп жатабы? Китеп окубайлы, Jane, мисалы үчүн, Jane was not reading. She was writing. Carla. Carla was not swimming. He was diving. It was not raining when we went out. It was not raining when we went out. It was shining. The sun was shining. Үчүнчү сүрөтүбүздө эмне? Күнөс, аба күнөс болуп турат, It wasn't raining. Жамгыр жаап аткан эмес эле. Дейбиз. Суроолуу сүйлөмүн кантип түзөбүз? Жалпы yes, no. Бул биздин жалпы суроолуу сүйлөмүбүз, Жалпы суроолуу сүйлөмүбүздү мурунку темаларда көргөндөй эле to be этишинин жардамчы этишти сүйлөмдүн башына коебуз. Was, were. Was I playing when you came? Мисалы үчүн, сен келгенде мен ойноп жаттым беле? Was she cooking? Was he watching? Was he doing? Were we swimming? Were we playing? Were they cooking? Деп жалпы суроолуу сүйлөмүн түзүп алабыз. Көнүгүүлөрдү кылып көрсөк. Was I listening? Were you working? Was she working? Was she living in Paris at that time? Was it snowing when you arrived? Силер келгенде кар жаап жатты беле?
Were you eating? Тамак жеп жаттың беле. Were they studying? Окуп жатышты беле. Rachel feed the cat. Эми ушуга биз суроолуу сүйлөмүн түзгөнгө аракет кылып көрөлү. Rachel биздин сүйлөмүбүздүн башына эмне келиш керек? Жардамчы этиш керек. To be'нин өткөн чагы келиш керек. Мисалы, Rachel үчүнчү жак болгон үчүн was Rachel feeding the cat? Туура сүйлөмдү туура түзүптүрбүз. Was Rachel feeding the cat? Экинчи, the children paint a picture. Эмне дейбиз? Was children дейбизби? Children көптүктүр болгон үчүн were children painting a picture? Paint этишибизге ing кошобуз. Clark repair his computer. Clark repair his computer. Was Clark repairing his computer? Clark компьютерин оңдоп жатты беле? Деп, ушинтип туура суроолуу сүйлөмдөрүбүздү түзүп алдык. WH questions. Мурунку темаларда өткөндөй эле WH questions бул what, when, where, why, how деген суроолуу сөздөрүбүз менен кантип биз суроодун түзсөк болот. Past continuous tense'те дагы биз бул сөздөрдү WH менен башталган суроолуу сөздөрүбүздү сүйлөмдүн башына коебуз. Андан кийин was, were, андан кийин subject, андан кийин verb. What was she doing? Ал эмне кылып жатты эле? Же болбосо where were you going? Why were you cooking? Эмне үчүн тамак жасап жаттыңар эле? How were you playing? Why were you doing? Мисалы, ушинтип WH суроолуу сүйлөмдөрүн түзүп алсак болот. Мисалдар. Why was I working? Where were you living? How was she traveling? Where was he going? Why was it snowing in the summer? Жайында эмне үчүн кар жаап жатты эле? What were you eating? Эмне жеп жаттыңыз эле? Why were they studying? Анда эмесе өзүңүздөр суроолуу сүйлөм түзгөнгө аракет кылып көрүңүздөр. Henry was living in London. Бул жерде in London дегенге суроолуу сүйлөм. In London, Лондондо, Лондондо дегенге кайсы суроолуу сөзүбүздү беребиз? Кайсыл жерде деген, Where? Where was Henry living last year? Where? Сүйлөмдүн башына келди. Түб этишинин өткөн чагы. Андан кийин биздин сүйлөмүбүздүн эси. Андан кийин verb, ing. Where was Henry living last year? Sarah was singing a song. Sarah дегенге суроолуу сөзүбүз эмне? Sarah ким? Ким ырдап жатты эле? Sarah деген жооп бере турган кылып сүйлөм түзөлү. Who was singing a song? Who was singing a song? Joe was reading a book. Book, китеп. Китеп окуп жатты эле. Эмне окуп жатты эле деп суроо түзөбүз. Эмне? What дейбиз. What was Joe reading? What was Joe reading? Эми past simple менен past continuous tense көбүнчөсү биз тесттерде ушунда кыйналып калышыбыз мүмкүн. Кайсы учурда жөнөкөй өткөн чакты, кайсы учурда созулуп жаткан өткөн чакты колдонушубуздун айырмасын ушул таблицадан көрүп алсак болот. Жөнөкөй өткөн чакты биз бүткөн болуп, бүткөн кыймыл аракетти айтып жатканыбызда колдонобуз. Ал эми past continuous созулуп жаткан өткөн чакты бүтө элек, бүтпөй калган, бүтпөгөн кыймыл аракетти айтканыбызда колдонобуз. Мисалдарды, мисал үчүн What did you do yesterday morning? Кече эртең менен эмне кылдың эле? Кылдың эле. We played tennis from 10 to 11:30. Мисал үчүн кече эртең менен биз теннис ойнодук. Ойнодук, бүттү. 10-дон 11:30 чейин ойнодук, бүттү. Jack read a book yesterday. Jack кече китеп окуду.
китебин башынан аягына чейин окуп бүтүрдү, мисалы үчүн. Бүткөн кыймыл аракетти айтып жатабыз. Did you watch the basketball game on television last night? Кече телевизордогу баскетбол оюнун көрдүңбү? Бул кече болуп бүткөн окуя жөнүндө айтып жатабыз. Ал эми not complete actions, бүтпөгөн кыймыл аракеттерге мисал. What were you doing at 10:30? Кече, мисал үчүн 10:30да эмне кылып жаттың эле? We were playing tennis. 10-дон 10:30га чейин созулуп жатат. Бүткөн жок. Биз теннис ойноп жаттык. Jack was reading a book when the phone rang. Телефон шыңгыраганда Jack китеп окуп жатты эле. Were you watching television when I called you? Мен сизге телефон чалганда телевизор көрүп жаттыңыз беле? Ошол жакта болуп, улантылып жаткан окуя жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул жерде айырмасын көрсөк болот. Complete actions, not complete actions. Экинчи айырмачылыгы past simple. Past simple жөнөкөй өткөн чак, кыска кыймыл аракет. Кыска кыймыл аракеттер же кыска ситуациялар жөнүндө сөз кылып жатканыбызда past simple колдонобуз. Ал эми past continuous'ты for longer actions, for longer situations. Ошолор үчүн узунураак кыймыл аракет үчүн колдонобуз. Мисалы, while I was having a bath, the phone rang. Бул жерде кайсыл кыймыл аракет узун? Мындай алып караганда, салыштырып караганда телефондун шыңгыраганы узунбу же жуунган кыймыл аракет узунбу? Жуунган кыймыл аракетте биз узун болгон үчүн past continuous колдонобуз. Ал эми телефон шыңгырады дегенди айтышыбыз үчүн shorter actions past simple'ды колдонобуз. Ал эми экинчи сүйлөмүбүздө while I was talking to my brother, Bill came in. Longer action. Кайсынысы узун кыймыл аракет? I was talking, Ошол жерде биз past continuous tense'ти колдонобуз. Ал эми келди деген сөзүбүз кыска болгон үчүн этишибиз Bill came in деп биз past simple жөнөкөй өткөн чакты колдонобуз. Мына эми биз созулуп жаткан өткөн чакты жана анын жай, суроолуу, таңгыч формаларын, ошондой эле анын жөнөкөй өткөн чак менен айырмачылыктарын түшүндүрүп өттүк.